Бүгін келіншегімнің туылған күні болды. Манаста қағанатта өткіздік. Шығып барайса bir байке келіп, қанша балаң бар деп сұрады. Үйленгеніме 1 жылда болды десем, мен сенчелік жеңіңе подарка берген емеспін деді. Мен келіншегіме гүл, алтын шекек жана сепчика бердім. Ал байке айтады, 5 балам бар дейді. Ушунча жылдан бері дейді. Жеңіңе ушундай подарка алып берген емеспін дейді. Жігіттер, аял киши бұл гүлді жақсы көрөт, подарканы жақсы көрөт. Не аял кишини бала төрөгөнү, үйгө кызмат кылганы, же ата-энеңе кызмат, же кириңи жууганы алдыңбы? Кичине аял кишиге көңүл бургула. Ал байке өзү ичип алып, ошол жердеги кыздарга ардеке алып берип, шампанский алып берип, ошода ар кыз менен бийлеп жүрөт өзүчү. Жеңе бечара үйдө 5 баланы карап жатат де. Ушуга окшогон байкелер, акылыңарды чөтөңөргө салып койгула. Хорошо? Биз дагы билебиз кимдин кандай жүрүшүн. Үйүңөргө келчеңер таштап коюп, кечинде кыздар менен жүрүп, аларга алып бересиңер. Ал кыздар бүгүн бар, эртең жок. Башыңа бир иш түшсө, ушул келинчегиң жаныңда болот. Ошол алтын шакектерди коюп, сага жардам берет, сатып. Ал кыздарың алтын шакекти алып, сепчиканы алып жок болот. Алар убактылуу, акчаңа убактылуу. Көрүп эле жүрөбүз. Андыктан кичине мына жеңешаларга, карындаштарга, ата-энеге белектерди берип, аял кишиге жакшына карагыла жигиттер. Кыз десе эле жата калып бетиңер менен чүйөөгө бере бербестенчи.